Жақсы көріле сені көзім. Алтыным менің. Мен жан сарайды айтып шыға көрді. Бұл ұятқы нормально айтып балам. Қасаттарымды айтпай. Барып эфирге отырсам, башқа қалпақ келтей қалпақты. Осыл қылғанын қарайсың мені. Жоқ, сен мойт баймын ұлатасың. Бұныңчы болған еле кеветесі күлгендей көрінеді да, бұл тұрышылы шулданын. Бұларға еркелеп қалдым бұ, шындай бір. Анткені көрген баққаным еле өкөді. Өкө еметем айбай шындай. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтам. Сиздер көрүп жаткан албетте бул Супер KG каналы сиздерге ар дайым жагымдуу маанай тартуулоого даяр. Ал эми бүгүнкү кадырлуу конокторубуз сулуу таланттуу эжекебиз мынакей өзүнүн сүйүктүү уулу Байзак менен келип отурган чагы. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Рахмат, саламатсыздарбы. Абдан сонунбуз. Эсаулар кандай бүттү эже дейби, сизди кармай албай эле качандан бери байланышып атам эже, салып жүрөбүз, көлдөбүз деп эле. Аябай уят болуп атам ошо сиздерге дагы эме. Ана мына келебиз деп эле жайында ушундай болуп каткен, жайкысын мен өзүм билгенде негизи жай мага көп мындай эме. Ушу мезгил кыйыныраак болуп катты магачы. Мындай ысып эле нарындын кыздары суукка көнүп калганбызбы дейби. Тамаша мындай ысып эле бирдеке болуп эле, анан жумуш көп болуп эле, чаржайт деле бир жумуштарда. Буюрса алдыда сиздердин акыркы бир жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшөбүз деген ишеничтемин. Байзакта ооруп калды дедиңиз, жакшы болуп калдыңбы Байзак? Кандай денсаулыктар жашоо? Чын эле орто өрө тапып мени койсун. Жок, бала неме күлүп айт дейди. Жок, Кудай сактасын. Чын эле баягы эме да бизде эме болуп катты. Кандай десем эме. Сквозняк болот азыр. Монтип эле терезелерди ачып, эме мурдуларыбыз кирилдеп, мырылдап элечи. Бул баягыда өткөндө ушинтип калыптыр эме. Мындай тамактары кырылдап, кыргыз журтунда сыйлаш керек да кырылдап алып, эми кантип барабыз депчи. Чындыкты эле айталы деп анан бул айтып атпайбы, ооруп калганда апа вообще температура болуп жыгылып калган жокпуз да депчи. Күлүп атпайбызбы экөөбүз, каткырып күлүп. Анан элестет ушинтип кырылдап алып, анан кантип барабыз деп анан ушинтип анан эме болуп калып атабыз чындыгында. Негизи бул ушул жай мезгили биз билбей эле эме суук тийгизип алат экенбиз да, азыр грипп жугуп атат го анан. Калганы жакшы эле. Жакшы. Мынакей бул Байзакты мен кичинекейин баягы кичинекей баланы элестеткем да, аябай бир бою өсүп дегендей, анан шаардык бала болуп калыптыр. Канча болду бул жака келгениңе? 1 ай, 2 ай болуп калды го. Биротоло келдиң да, бул жака биротоло келди же? Биротоло келди. Эме мындай эме болуп калды, чоңойгондон бери көрүп атасыздар да, мына курчу кетти эле мындай уялчак болуп эле, мындай кыздарды көрүп эле анан тартынып, кичинекейинде бала кыябыт, бала да мындайча азыр ушинтип калды анан. Ай сен тартынба, эмне сүйүү келип атабы деп тамашалап коюп атам баламды анан. Күрөңкеев, Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырды. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Кудайым буйрса, профессионалдуу ырчы болуп чыгат. Азыр бул эме баягы өзүнүн таланты менен кыргыз журтунун жүрөгүн ээлеп, ошо кыргыз элибиздин баарыбыздын жүрөгүбүздү ээлеп бирдеп атпайбы? Азыр болсо эми тилегибиз чоң. Рахмат, мен да куттуктап коеюн, баламды учурдан пайдаланып. Аябай сүйүндүк. Анткени билим алган жакшы го. Буюрса мындан жакшы жаңылыктарын гана күтөт экенбиз да, буюрса биз нарындан келет Байзак деп күтөт элек мурун интервьюларда, эми бул жактан бат эле табат экенбиз. Анан мынакей кенже айтсаңыз 2 жылдан ашып калды, колуңузда 2 жыл болуп калды, 2 жылга жакындап калды. Жакындап калды. 2 жылга жакындап калды колуңузда жүргөн. Анан азыр бир өткөл курагы болуп калды окшойт, Өткөл куракта. Окууга тапшырды, өткөл куракта. Анан кандай мүнөзүндө бир өзгөрүүлөр болуп атабы? Мүнөзүндө өзгөрүү жок. Чындыкты айтыш керек. Баягы кээ бирөө айтат го, баламды коюп алып эле айтып аткандай болот. Үйгө барганда урушат. Бул эмнеге сиз мынтип айтасыз деп, азыр биякта жоош болуп эле отурбай, үйгө барганда мени такалайт булчу. Мурун кичине айыкчу деп, азыр эме кылчумун да, мурун эме болуп калдым азыр. Коруп калдыңыз. Үйгө барганда эле мен баягы кемчиликтеримди айтып, сиз эмнеге мындайсыз апа деп эле мени такалай берет да, сиз мынтип сүйлөп койдуңуз деп элечи. Эми өткөл курактан
деп мындай характерин көргөзүп же эшикти тарс жаап ушинтет дейт го, андай жок. Айыл көбүрөөк жакшы же бул жакпы? Айылдын түшүгү көп деп айылды жаман көрөт Айылдан эме 14 жашка чейин айылда өстүм. Айыл менен шаарда салыштырсак, айылда мындай абасы таза. Ошо. Абасы тазалыгы менен эле жагабы, башка жокпу? Абасы таза, жерлери кооз. Аякта көптөгөн досторум бар болчу, биякта досторум аз дегендей. Биякта досторум жок негизи, анан аз деп айтып атам. Айылда классташтарым бар болчу, туугандарыбыз бар болчу. Ошо. Классташтарым бар болчу, туугандар бар болчу деп эмеге кеткендей айттым. Айыл жакшыраак. Негизи Байзактын өзгөчөлүгүчү, дагы бир талантын айтып коеюн. Бул тоокторду бастырып, аябай карайт экен да. Айылдачы мындай карамдуу, мындай хозяйственный эмелер көп жок го. Анан бул ошонусу менен Байзактын дагы бир мындай эмесин байкадым да. Кудайым буйрса, эмгектүү экен депчи. Мен ушу Байзак баламдын, ушу Байзактын аябай эме кылам да, ушу Кудайым буйрса келечегин берсин, ушу айылда болсо да мындай балдар андай үй жумуштар жазбайт да. Бул жазайт. Азыркы учурда. Жазайт, анан үйдөн дагы мага айтып калат. Могу жерде мондай кылыш керек экен, апа, могу жерде мындай кылыш керек экен, унутпайсыңарбы деп жана мен жүрөгүм жылыйт. Өзүн айтчу эмесмин, азыр айтып атам да. Молодец депчи. Жакшы деп. Анан үйгө барганда кайра көп кетпе. Анан Байзакка суроо бергим келип атат да. Байзак, бул Байзак жаңы чыккандачы, интернетке жаңы чыккан убакта аябай көп ырчылардын мындай жолугушуп жүрдү да. Анан кийин эмне үчүн дал ушул кенже эжени тандадың? Кантип негизи сиздин колуңузга кантип келди? Өзүбүз деле бул эме тагдырдын буйругу экен да. Бул Кудайымдын, тагдыр деп деле айтса болбойт. Бул Кудайымдын бир белеги, Кудайымдын бир кошкон эмеси экен да, бул кезигишүү экен да. Мен да 2-3 күн мурун да ушуну ойлонгом да. Карасаң, мен оюмда 3 түш көрүп, 1000 түш көргөндө дагы мындай кире боло турган окуя болбойт эле. Бул Кудай таламдын бир мага анан мени Байзакка бир жолугуштурушу биздин бир белеги экен деп ойлойм да. Анан эже убагында айтышпады эле, сизди Байзактын аркасы менен өзүн таанып атат кенже деп ушундай сөздөр болду го. Андай сөздөр көп эле угабыз. Анан азыр Байзак сиздин үйүңүздө жүрөт, эми окуса деле сиздин үйүңүздө сиз менен бирге турат, Анан ошол нерселерге мындай азыр ушинтип айткандар бир аз токтолуп калды окшойт, Жок, минтип айтышат да. Эми айыл деген элкен да. Эми өзүнүн эмесине карап атат депчи, өзүнүн эмесине карап атат. Анан бирок биз ага чейин эле таанып болчук, бирок анча-мынча айтып чыккандар болду окшойт. Ушинтишет да, өзүнүн эмесине карап атат. Мүмкүн мындай айткандар дагы болбой койбойт да, Байзакты этишип, акча таап жүрөт депчи. Мындай сөздөр да жүрөгүмдү оорутту да, жүрөгүмдү оорутту. Албетте биз ырдабай койгон жокпуз деп айтпайм. Баягы мурунку өзүнүн жакшынакай үйүндө калсын деп запистерди калтырдык. Анан ушундай бир апалар суранган учур болду да. Айланайын, ак батамды берейин, ушу баламды бирдатып койчу балам депчи. 80 жаштагы байбичелер. Анан кантип ушу көз жашын төгүп турса, көксөп турса, эми Кудай өзү кечирсин, барып бирдап берди, ошол учурда ырдадык да, барып ырдатып бердик, ыр чыкты. Анан ортодо өзү билгенде ырдабай эле жүрдүк, айылга бар ырдаба балам деп аттым. Анан эми ырдай баштаса болот, Кудай буйрса эми биш ырдап эметет. Анан эл деген элкен, анан бирок мен минттим да. Менде дагы бир жакшы кеңешкен эмелер бар да, тиги чыгармачыл адамдар. Алар айтатты да, ой эже эч көңүл бурбаңыз депчи. Эч көңүл буруп сиз жүрөгүңүздү оорутпаңыз депчи. Анан бул Кудайымдын буйругу экен. Мисалы Байзактын мамасы өзүң эле балаң болуп калды кенже деп, эжемдей болуп эле, мен сиңдисиндей болуп калдым. Ушинтип калдык да экөөбүз. Азыр эми ким эмне деп айтса дагы мен минтем да. Мейли бир Кудай билет депчи. Кудайдын колундабыз депчи. Кудай билсе болду дейм да. Бир берген интервьюңузда өзүмдүн уулум кызганып атат деп айтып калган экенсиз. Азыр кандай, жакшы болуп калдыңарбы экөөңөр? Бул экөө такабайт мени. Биринчисинде тиги
ошентип интервью бергем да менчи, ушинтип берип анан. Мындай эми сиз эне болгондон кийин бир аз байкасаңыз керек да. Багага билинбейт да, бага мындай эме болорсуң, үйдө деле өз балдарыңа деле эне ушинтет го. Кичүүсүн карап, сен минтпейсиң десе, улусу тарынып калып, үйдө деле ушундай го, өз балдарыңыкы делечи. Анан экөөң кабак-кашын карап эле анан мынтип эме кылчумун да. Анан башында эме калды деп интервью берип койсом, балам таарынып мага келипчи. Сиз жөн эле бере бересизби? Менден сурабай эле, мен деген кантип эле ошентейин мама депчи. Мен андай болсо мен ачык эле айтпайт белем, өзүбүз эле жашайлы, өзүбүз эле эме кылалы деп айтпайт белем деп. Ушинтет. Анан жок деп мындай ушундай кыйын да, эми ошо азыр өзүңүз ойлосоңуз, бизге келип эле биз байзак болуп эле кошулуп жашап калсак эле, бул деген өтө бакыт. Экөө биригип алып, мен эме кылышат да, мисалычы, экөө биригип алып, мен байкайм, аны унчукпайм да, экөө биригип алышып, сезем көздөрдөн, булар ойлойт мени билбейт депчи, бирок билем да. Сен айтып кой, сен минтип кой мамашага деп ортого салат. Бул ортомчусу бул кыйынычы. Бул мени алдап коет го, алдаганды бат эле билет да. Ана мейли деп анан кылып калам ушинтип. Кенже айтып калбадыңыз беле, 1-2 жыл ырдабайт баягы үнүндө өзгөрүүлөр болот го, үнүндө өзгөрүүлөр болот да, байкап атам өзүңөр. Үнү өзгөрөт, үнү өзгөрөт. Ошо биз чыгармачыл адамдар, инсандар улуу баягы профессионал ага эжелерим мага айтканда, бул жаңы ырдап келгенде элечи. Кенжем, бирок баары бир өзгөрөт үн депчи. Үн өзгөрөт, убактысы өткөндөн кийин деп анан. Бирок кайра калыбына келет дейт кийин. Ушинтип уккам да. Үн өзгө, мындай үнүндө өзгөрүү болуп, мисалы, азыр мурун ичкерээк ырдаса азыр жоон ырдап калды да. Анан ошол убакта ырдатпаш керек да. Ошол убакта жанагы антип анткени мен улуу эжелерден, агайлардан уккан эмем бар да. Бузулат да. Анан бул ушул кезде ырдаганым жок, анан эми бул вокалга, классика вокалга өттү. Экөөң бири-бириңерди тааныбайсыңар да, ошол убакта бири-бириңерди көргөндө кандай нерселер калды эле? Менде болсо чынын айтайын, мына жанагы эменин жобу ушул жерде да. Жанагы байзак ичтип пайдаланып жүрөт, тиги бу дегендердин жобу ушул жерде турат да. Эми бардыгы эле айткан жок, эми бак арасынан чыгат да элдерчи. Мен байзакка минтип эле кетем го деп ойлогом да. Ошо жолугуп эле комуз берип, дитимен эле деле ойлогон эмеспиз. Ойма ошо экөөбүз барып, ушинтип интервьюларга барып ырдап, анан ошо этишип жүрүп калабыз депчи. Кудай астында, мына Кудай турат го. Анан келип эле ошо ушу элжиреп бир башкача бала го, мен өзү дагычы. Чоңойгондо токтолуп, кичине мен дагы эме болуп калат экен, кичине мындай күлүп, жарык кеткен адам ошонусу менен тартат да байзакчы. Өзүндө сүйкүмү бар да анан. Ити сонун сладкий бала экен, депчи, ушундай сонун бала экен деп аябай жакшы көрүп анан. Кой, мен ырымды ырдап атса, унчукпай кеткен туура эмес кой деп элдин баары мага жазатты да. Сен ырыңды могул ырдаптыр, карачы десе, мен унчукпай отуруп калмак белем, ооба деп коймок белем. Анан кой дедим, кой, белек берип коюнчу, наристе да деп. Жолугуп белегимди берип, эметип анан. Ошо белек берем, анан кетип калабыз го деп эле ойлогом, ошентип анан эмне болуп өзүбүз деле түшүнбөй калдык да. Анан дуэт ырдайлыбы, эми дуэт ырдайбыз болуп калдык. Бели бир дуэт ырдап коелу экөөбүз деп барам. Мен деле ойлогон эмесмин, мынчалык болуп кетет депчи. Мен ошо уулумду, байзакты ошондой эме деле таризде калгам да. Кийин 11-дө өткөндө келгенде, кенжеже баягы мен кичинекей бала ырдап чыкпадым беле, ошомун десе анан консерваторияга же искусство институтуна тапшыртып коем го деп ойлогом. Анан Кудайдын буйругу менен экөөбүз мынтип этишип каларбыз деп ойлогон эмеспиз, этишип эне бала болуп калдык. Анан элдин баары эле эне бала деп эле элдин баары ушинтип калдык. Кел байзак. Ошол көз карашты мени көз алдымда ошондой эле элес калды да. Эң биринчи Кенже апам менен жолукканда ал маалда бири-бирибизди тааныш эмеспиз. Телефон аркылуу эле, эң биринчи телефон аркылуу ата-энем сүйлөшүп башташкан. Анан биринчи эфирге КТРК заманага чыктык, андан кийин жолуктук. Ошондо Кенже апамга кандай элес калган, Кенже апамды ошондо эле билгем, жаш адам экен, жаркылдап, жылдыздуу, мээримдүү болчу. Ошо. Жан десем. Ой, ошондо эле билгем, жылдыздуу, мээримдүү, жаркылдап. Сөз бар го, сырты жалтырак, ичи калтырак дегендей. Кенже апам андай жок. Сырты жалтырак, ичи да жалтырак, эки жери тең жалтырак.
сыртта кандай жүрсө үйдө да ошондой жүрөт. Бизге өздөрүнүн сырын айтат. Эмне сырлашасыңар? Сырымды барын айтып таштабайм, ошо жака койсун. Агамдын баарын айтып атсак кечке болот го деп. Ал сырларды бияктан айтпай эле болду. Көбүнчө биз өзүбүз үчөөбүз отуруп чай үстүндө сырдашабыз. Биз Кенже апам өзүбүздүн сырыбызды айтабыз, Кенже апам бизге өзүнүн сырын айтат. Кыздар менен сүйлөшүп баштадыңбы? Кыздар менен андай сандай сүйлөшүп коебуз. Кенже эжеге бөлүшөсүңбү? Мындай экен деп. Мен бөлүшпейм деле анча. Анча деле бөлүшпейм. Бирөөсүн эле эчкимде койсуңбу? Айтып турабы мындай сырларын? Бир жолу айтып алат да. Тиги Аманда эметсем ушинтип айтып алат да. Мен айтам да мынтипчи. Убактыңарды телефон чукулап эле кыздарга кетире бербей окугула деп. Ошончо катышат да, булар айтпайт да, баары бир. Ар биринин өзүнүн личный жашоосу болуш керек деп мага үйрөткөн да, мага үйрөтүшөт экөөчү. Личный жашоосу болуш керек деп коюп, өздөрү менин телефонум колунда да. Өзүнүн төрөгөн апасы өзүнүкү. Мен баарын айтам, бул энени алмаштырып болбойт. Өсүнө деген өсүнө деп. Мен мындай мээримдүү гана энемин, мээримдүү жанындагы. Эжем десем мындан улуусу балам бар. Анан эже деп айтканга караганда чын эле балам улуу болсо апа дегени бугакка деле жакшы да. Ошо апа деп калган эле мага бул чоң бакыт да. Апа деген сөздү баарын эле айта бербейт да. Ошон үчүн да жакшы көрөм Байзакты. Апа деп алганын карачы, көнүп кеткен депчи. Анан үйлөнүп жайланганда жүрөбүз да, эки апасы эки жакта. Үйлөнүп атат мына бат эле деп. Кудайым буйрса, Кудай ошо тилектерди Кудай кабыл кылсын. Жеткирсин, Арабызды эч ким бузбаса экен деп Кудайдан тилек кылам. Менин чыгармачылык чөйрөдө жүрөт. Биз адамдар ушундай экенбиз да. Мен ошондон дагы кээде ойлоном, ой болбой койбойт, бирок бул аябай ой келет. Кийин Байзак бөлөк болот, өзүнчө болот, чоң жигит болуп, бул дагы семья күтөт. Анан ошондо Байзакка барып бирөө бирди айтса, мага келип бирөө бирди айтып, ой Кудай ошондой жүзү каралык нерседен Кудай сактай көр деп тилек кылам да. Эч качан бизге мындай көпүрөбүздү буза көрбө депчи. Чыгармачылыкта кандай пландар болуп атат? Дагы буйрса дуэттерди көрөсүзбү жакын арада? Чыгармачылыкта менин мындай планым болуп атат да, Байзакты чоңойду да. Анан экөөбүз дуэт ырдайбыз албетте. Байзактын баягы окуусун 4 жыл бул жакшынакай окуу, эгер ырдап азыр чыгармачылык менен алек болсо, окуусу калып калат да. Бул азыр окуп үнүн калыптандырыш керек да. Үнүн калыптандырыш керек. Анан окуп үнү калыптанып баштагандан эле, үнү калыптанып калганда өзүнүн чыгармачылыгына басым жасайбыз деген жакшы ниетим бар да. Анан өзү жакшынакай сулуу, өзү менен тең кыздар менен дуэт ырдатам деген тилектерим бар. Мага айта эле келем, ошонун баарын айтып салдым, ошону айтпай жүрчүмүн, менин тилегим эле болчу. Анан өзүнүн чыгармачылыгына басым жасайт да. Кубанычбек уулу Байзак деп анан. Биздин экөөбүздүн эне бала болуп ырдаганыбыз бул архив болуп эле калат. Биринчиден кыргыз элинде уят кылбоо, өзүмдүн окуу жайымды ийгиликтүү окуп бүтүү, эң башкысы биринчиден кыргыз элинди, андан кийин өзүм ата энемди, Кенже апамды уят кылбоо менин эң биринчи максатым. Агайларыма уят болбой, эжелериме уят болбой, өзүмдүн окуу жайымдын эмесин деңгээлин өйдөгө чыгаруу менин милдетим. Мекеге баруу менин эң биринчи пландардын бири. Ата энемдин ыраазычылыгын алып, ак батасын алыш бул парз. Ошо. Анан келиңиздер, акыркы маегибиздин аягында экөөңүздөр кантсе дагы 2 жылга жакын убакыт болуп калды. Эне бала болуп, сиздерди баары эне бала катары таанып калышты. Анан экөөңүздөр биз күндө эле бири-бирибизге жакшы сезимдерибизди арнай бербейбиз, апабызга деле күндө айта албайбыз. Негизи эле биз ушундай тартынчаак келебиз го. Анан ачык бири-бириңиздерге ыраазычылык сезимдериңерди айтып алсаңар болот. Баштайсыңбы? Келсем баштай, Мен баштайм. Мен эң биринчи Кенже апама ыраазычылыгым мени дайыма жаныма жүргөнүнө, колдогонуна чоң рахмат. Менин эң биринчи апаң өзүңдүн төрөгөн апаң
жанагы эме бар, кыргызча сөз бар го, бала баккан тапкандыкы эмес, бала баккандыкы дегенче. Ошо кенже апама аябай ыраазымын, эч качан жакшылыгын унутпайм деген ойдомун деп коем. Эч качан унутпайм. Дайыма менин маңдайымда жадырап жайнап жүрөсүң, кыргыз элиме чоң рахмат кошогонуна. Ыйлакысы келе сен көзүм алтыным менин. Мен эмне деп айтам балам? Алтыным десе. Айткым келет. Мен сени жакшы көрөм. Аманымды кандай жакшы көрүп жүрөгүмө кыссам, мен да сени ошондой жакшы көрөм. Аманым кандай болсо сен ошондой элесиң, мен үчүн эч айырмаңан жок. Ошо Айсулуу эже менен Кубаныч байкеге да рахмат. Айсулуу эжем өзүм эжем болуп калды. Ошолордун биринчи ошолорду урматтап алам, жарык дүйнөгө алып келген. Анан мен аскалы болуп, алымдын жетишинче, күчүмдүн жетишинче жаныңда жаман нерселерден коргогонго аракет кылам да. Жаман нерселерден коргогонго, алымдын жетишинче, күчүмдүн жетишинче тарбия бергенге, жардам бергенге сага. Чыгармачылык жактан аябай ошо өбөлгө болсом деген тилегим бар. Мен сени жакшы көрөм балам. Келечегиң кең болсун. Аман байкеңе тирек болуп, жакшы катышып жүргүлө. Жакшы окуу. Бийиктиктен көрөйүн сени. Бийиктиктен көрүп ошондо сүйүнүчтүн, кубанычтары, көз жашы төгүлсүн, жүрөгүм ошондо мисалы Айсулуу эженикиндей эле жарылып кетет болуш керек, меники делечи. Меники да ошондой, ошол нерсени азыр эле мен элестетип атам да. Кандай акыбалда турар экенмин депчи. Ошо Кудайдан тилейли, басып туруп тилейли ошону бизге бер деп. Мен жетпей калган чыгармачылыкта нерселерге сен жет. Мен ошондо минтем мына мен жетпеген нерсени, мен аткара албаган чыгарманы, мен моуну эметпегенди байзагым бурдады депчи. Ошого жет. Алтышка. Мен сени жакшы көрөм. Рахмат эже, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса Байзак, сенин окууларыңа ийгиликтерди гана каалайбыз. Буюрса жакшы гана жаңылыктарың менен биз менен бөлүшүп тур. Ошо Супердин жалпы жамаатына ийгилик каалайбыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Байзак балам келечеги кең болсун балам. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолук болсун, жакшылык эле болуп турсун. Сүйүктүү көрүүчү, мен дагы коштошом. Кийинки жакшы бир маектерде жолукканча аман туруңуздар.